Саламатсыздар, урматтуу спорт сүйүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда ТМЖ телеканалында кайрадан спорт лайв көрсөтүүсү. Бүгүнкү берүүдө футзал боюнча Ош шаардык жана облустук кышкы чемпионаттын жогорку лигасына назар салабыз. Тагыраак ушул жекшембиде болгон жогорку лиганын 3-тур оюндарынан кыскача айтып бермекчибиз. Демек 15 декабрда болгон 4 оюндун алгачкы жуптугуна токтолсок, анда биринчи болуп Байтүшүм менен Эмаком оюнчулары талаага чыкты. Бул кармашта бир кыйла тажрыйбалуу оюнчулары бар Байтүшүм командасы беттеште фаворит эсептелген эле. Жана ал божомол туура чыкты десек болот. Себеби талаада биринчи номурда топ сүргөн сары түстүүлөр биринчи болуп дарбазаларына топ өткөрүп жиберген болчу. Бирок алар биринчи таймда эле Эмаком командасына 3 гол менен жооп бере алды. Ошентип алгачкы 20 мүнөттүк 3-2 эсебинде Байтүшүм жеңиши менен жыйынтыкталды. Эс алуудан кийин дагы ошол эле көрүнүш кайталанды. Тагыраагы экинчи бөлүмдө Байтүшүм командасы дагы 3 гол жаратса, Эмаком 2 гол киргизип 6-4 эсебинде утулду. Жыйынтыгында жаш команда ушуну менен 3-турду ийгиликсиз өткөрүп жатса, Байтүшүм кезектеги 3 упайын алуу менен экинчи тизмеге көтөрүлдү. Эми ошол күнкү экинчи оюнга назар салсак, бул кармашта өткөн жылкы чемпион Озгур Бакайфонд коногу болду. Ошол үчүн алар талаада кызыл түстө оюн алып барышты. Эми команда жөнүндө айтып өтсөк, азыр Бакайфонддун куржунунда 6 упай бар. Алар буга чейин биринчи турда Афим командасын утса, экинчи турда Жапалак Ихлас командасын жеңген. Ал эми Озгур 1 утуп 1 утулган. Оюнга кайтсак, эки жаат беттеш башынан эле жогорку ылдамдыкта оюн алып барып, көрөрмандарга кызык учурларды тартуулады. Өзгөчө эки дарбазачынын аракетинде баа берсе болот. Себеби алар өз ордунда мыкты болуп, бир нече кооптуу учурларды жокко чыгаргандыгы үчүн биринчи таймдын аягында гана гол жаралды. Ал мезгилде коргоочулардын катасынан 8 номурдагы Бектур Жорокулов бош калган дарбазага топту жолдоп койду. Ошентип командалар эс алууга 1-0 эсебинде Бакайфонд пайдасында чыкты. Экинчи бөлүмдө Озгур үчүн эсепти теңегени бир нече ирет жакшы учурлар болгон эле. Бирок өткөн жылкы чемпиондор бул сезондо курамга жаш оюнчуларды алып туура эмес чечим кылганы көрүнүп турду. Ошол себептен алар экинчи таймда дарбазаларынан дагы бир топ алып чыгып, 2-0 эсебинде жеңилишти. Экинчи таймдагы жалгыз голду да ошол эле 8 номурдагы Бектур Жорокулов киргизип, дубль ээси болду. Бул оюндан кийин жогорку лиганын 3-жуптугунда ТМЖ командасы Жапалак Ихлас клубун кабыл алды. Белгилей кетсек, азырынча эки жааттын турнирдеги абалы анчейин жакшы эмес. Ал дегенибиз ТМЖ командасы экинчи турда 3 упай топтой алса, Жапалак болгону 1 упай менен 8 команда арасында 6-тизмеде турат. Ушундай абалда эки тараптын оюнчуларына упай алуу аба менен суудай зарыл болсо, упай жоготуу такыр мүмкүн эмес эле. Ошону жакшы билген футболчулар талаада ката кылбоого болгон аракетин жасап, бири-бирине каршылык көрсөтүп жатты. Ошол себептенби топ көпчүлүк учурда футбол аянтчасынын ортосунда болуп, көрөрмандар алгачкы 15 мүнөттүктө гол көрүшпөдү. Качан гана Жапалак Ихлас оюнчусунун катасынан пайдаланган ТМЖ футболчулары 16 мүнөткө келгенде эсепти ачты. Ал голдун автору 4 номурдагы оюнчу Иса Абышев болду. 1-0 ТМЖ алдыда. Андан кийин биринчи таймдын калган 4 мүнөттүгүндө Жапалак эсепти теңегени аракет жасап жатты. Бирок алардын аракети ишке ашпаганы менен алгачкы 20 мүнөттүк аяктаарында бир нече секунд калганда
ТМЖ командасы 6-рет ойын эрежесин бузду. Ошол үчүн беттеш калысы Бейшен Тайыров алардын дарбазасына айып тобун тебүүнү көрсөттү. Ал учурда жапалак футболчусу эсепти теңеп, командасын тыныгууга 1-1 эсебинде алып чыгып кетти. Ал эми экинчи таймда командалар жогорку темпте өткөргөнү менен болгону 1 гол жаралды. Аны жапалак Ихлас ойун аяктарда киргизип 2-1 эсебинде утуу менен 3 пайда алып кетти. Ошентип алар 3-чү турда алгачкы жеңишине жетсе, ТМЖ 2-чи ирет упай жоготту. Эми 4-чү жуптукка же болбосо 3-чү турдун акыркы беттешине токтолсок. Анда ушул жылы мелдештердин жакшы баштап, 2 турда тең атаандаштарынын ири эсепте уткан Куршаптын Алдиер Афим менен күч сынашты. Алгачкы мүнөттөрдө атаандаштарга караганда бир аз тажрыйбалуу Алдиер клубу каршылаштарга басым көрсөтө баштаган эле. Ошондой болсо да алардын чабуулдары жыйынтык бербеди. Ошентип олтуруп 1-чи таймдын жарымында кызыл түстүүлөр каршы чабуулдан гол жаратып, алдыга чыгып алды. Ал голду 4-чү номурдагы Имрахим Нурмат уулу киргизди. Андан кийин Асыл Момунов атындагы академия чабуулчулары беттешти толук өз колдоруна алып, 15 мүнөттө 2-чи голун жаратып койду. Ал голду да ошол эле 4-чү номурдагы Ибрахим киргизди. Ошентип 1-чи тайм 2-0 эсебинде Афим жеңиши менен жыйынтыкталды. Кызыгы эс алуудан кийин 2-0 эсебинде алдыда бараткан жаш футболчулар же болбосо Афим командасы коргонууда эмес, чабуулда оюндарын улантып, кичи сенсация жаратышты. Сенсация дегенибиз, алар 2-чи бөлүмдө Алдиер дарбазасына дагы жоопсуз 4 гол киргизип, 6-0 эсебинде тизе бүктүрдү. Дагы бир рет эскерте кетсек, Афим алдыдагы 2 турда утулса, Алдиер атаандаштардын ири эсепте жеңген болчу. Ошентип 3-чү турдан кийин турнирлик таблицада чоң өзгөрүү болду. Бакай фонд командасы 3 оюнда тең жеңишке жетишип 9 упай топтоп 1-чи орунга чыкты. Ал эми Бай Түшүм 3 оюндун 2-өсүндө жеңишке жетишип 7 упай менен 2-чи орунда. Ал эми Алдиер командасы 3 оюндун 2-өсүн жеңип 6 упай чогултуп 3-чү орунда келаткан болсо, ал эми 4-чү орунда жапалак Ихлас 4 упай менен келатат. Ал эми 5-чида Афим командасы 3 упай менен, ал эми 6-чыда Озгур командасы 3 упай менен, ал эми 7-чиде ТМЖ телеканалы 3 упай менен, 8-чиде тагыраак акыркы орунда Эмаком командасы. Бул команда азырынча жеңишке жетишпей, упай топтой алган жок. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты соңуна чыгарабыз. Кийинки турларда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.